Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү дүйнөдө болуп аткан нерсенин бардыгы эртең жомок. Бирок илгерки жомоктордун бардыгы бүгүн чындык. Мына бүгүн кайрадан эле бизге мейманда Таластан Атомгүлдүн бир тууган агасы Булбулбек деген мырза келип отурат. Анда эмесе куш келипсиз. Анан ушул нерселердин бардыгы түшүнүктүү болсун үчүн биринчи китептен эле баштасак кандай дейсиз? Ушул биринчи китеп негизинен мындай караса дүңүнөн берилиптир. Же боло турган темалардын бардыгы программа катары ошондой берилген экен. Ушул жөнүндө биринчи китептен баштайлы. Биринчи китепте мынтип айтылат, бардык нерсе бул ааламда энергиядан турат дейт. Жандуусу дагы, жансызы дагы, тирүүсү дагы, көрүнгөн дүйнөдөгү, көрүнбөгөн дүйнөдөгү, биз билбеген ааламда бизден башка цивилизациялар аябай көп экен, жашоочулар. Бирок бардык нерсени Кудай Таала ажыратылган энергиялардын күчү менен дейт, ар бир дүйнөнү өзүнчө бири-бирине аралаштырбай бөлүп койгон дейт да. Кудайдын кудурети менен. Ошол энергиялар, булар убакыттын энергиялары экен да. Убакыттын энергиялары менен мисалы үчүн биздин дүйнөдө убакыттын бир стандарты бийлик жүргүзсө, башка параллель дүйнөлөрдө убакыттын башка стандарттагы энергиялары бийлик жүргүзөт. Ошон үчүн биз бирибиз көрө албайт экенбиз. Мисалы үчүн кечээки болгон нерсени бүгүн көрө албайбыз, же болбосо эртең боло турган нерсени бүгүн көрө албайбыз да. Ушул сыяктуу эле убакыт энергиялары менен бизди ушинтип Кудай Таала бөлүп койгон экен да. Ошон үчүн ааламда баш аламандык болуп кетпей, башка чет өлчөмдөрдө, башка өлчөмгө чыгып кетпей, өзүбүздүн дүйнөбүздө, өзүбүздүн стандартыбызда жашоо, тиричилик жүргүзүп атабыз. Адамзаттын жашоосу бул материалдык дүйнөдө жашайбыз биз. Ал эми көрүнбөгөн кайып ааламындагы дүйнөлөр булар антиматерия деп айтылат экен. Экөөнүн айырмасы жок анчалык делечи. Болгону өткөн сабакта медер деген жана элементтик бөлүкчөлөрдү сөз кылбадыкпы? Материя дүйнөсүн кармаган медерлер бул ири медерлер экен. Көлөмү чоңураак. Ушул азыркы жашоодо материалдык жашоону кармап турган. Ал эми кайып дүйнөнү кармап турган медерлер, алар ушунчалык кыпын медерлер болот экен, майда медерлер. Канчалык медер майда болсо, анын күчү, энергиясынын күчү ушунчалык эселеп, 1000 эселеп, 100 эселеп чоң көп болот экен да. Ошон үчүн өйдөнкү кайып дүйнөлөр бизге караганда аруу дүйнө, өйдөнкү сфера деп айтылат экен да бул китепте. Анан биз жашап каяка барабыз, адамзаты. Ушинтип эле жүрө беребизби? Ичип жеп, тоюп, кайра отходду чыгарып коюп, анан кийин өлүп жок болуп кетип атабыз да. Биздин ааламга берип аткан пайдабыз кайсы? Көрсө, биз энергия берет экенбиз. Ар бир адам, жаныбарлар дагы кыймылдаган нерселер баары ааламдын, чоң ааламдын өсүүсү үчүн, чоң ааламдын прогрессине кошкон салымыбыз биздики энергия түрүндө болот экен да. Бизден биологический энергия чыгат да, илимдин сөзү менен айтканда. Ошол энергия дейт, эгерде оң зарядтуу болсо, оң кубатта болсо, ааламдын өсүшү үчүн биздин кошкон салымыбыз экен. Кудай Тааланын астында биздин жасаган кызматыбыз ушул энергия беришибиз керек экен да. Качан, мисалы үчүн, сиз экөөбүз ушундай отуруп алып, жакшы сүйлөшсөк, ынтымактуу болуп, ушундай жакшынакай маанайда отурган убакта, мисалы үчүн азыр сиз экөөбүздөн сонун оң зарядтуу энергия бөлүнүп чыгып атат. Ошол энергия бизден чыгар менен эле эч бир убакыт коробостон ааламдык кайып казына деп коет экен да. Кыргызча ошентип айтылат. Илимдин тили менен айтканда галактикалык өзөк борбор деп айтылат экен да. Биздин галактика өткөндө айтып чимирилип, жер сыяктуу эле айланып турат деп. Анда өзөгү бар деп. Ошол өзөктө ар бир галактиканын ичинде бар болгон дүйнөлөрдүн, жана айтма параллель дүйнөлөр көп деп, цивилизациялар да көп экен. Ошолордун матрицалык үлгү энергиялары ошол жерде топтолгон экен.
Арда мындайча айтканда, азыркы сөзүмө айтканда, биздин адамзат дүйнөсүнүн центральный компьютери, сервери ошол жерде да, мындайча айтканда. Биз оюбуз ойлогондо эле кетет экен ошол энергия. Ой түрүндө энергия эң күчтүү энергия экен. Ошончолук ошол центр, энергоинформационный центр дейт, баягы уютку дейт, ааламдагы. Ошолор адамдын, ар бир адамдын энергиясына муктаж бекен ушунчалык? Ал эми муктаж да. Анткени ал жерге любой нерсеге подпитка болуп туруш керек, энергия берип турушубуз керек. Мүмкүн ошол жер муктаж, болбосо башка дүйнөлөргө жиберет бизден чыккан энергияды. Башка дүйнөлөрдөн барган энергия бизге жиберет. Анын баары Теңир өзү теңдеп турат да, Кудай Таала теңдөө өзү жүргүзүп турат. Анан айтып атпаймынбы, жакшы энергиялар барса, ошону прием кылат экен. Анан качан биз жаман жумуш кылсак, жаман ой ойлосок, жаман сөз сүйлөгөндө бизден терс заряддуу энергиялар чыгат экен, отрицательный энергия. Ал энергия жана центральный компьютерге барганда кабыл алынбайт экен. Кайра артка тебелет экен дагы, кайра өзүбүз кайтып келип, үстүбүздө чогулат экен. Дал ошол нерсе, жана күнөө деген нерсе ошол. Бирөөгө жамандык кылба, бирөөгө жаман сүйлөбө, жаман ойлобо. Анын баары Кудайга күнөө болот деген ошол терс энергиялар, тияктыкка прием болбой калган энергиялар күнөө болуп, кайра үстүгө карма болуп келип, анан кийин үстүбүздө турат экен, каалгып. Анан көбөйүп баратканда айла жок, ал энергияны жок кылыш керек да. Кандай? Тазалаш керек. Кайра өзүбүз, мисалы үчүн, менден чыккан энергияны, жаман энергияны мен өзүм гана тазалай алат экен. Же болбосо мага кандаш, гендеш адамдар аркылуу тазаласа болот экен менин энергиямды. Балдарым аркылуу, же болбосо бир туугандарым, ата-энем аркылуу ошол энергияны кайра тазалаш керек экен да. Ошо тазалоо механизми кандай? Анан маселен биздин кыргызчылыкта, билесиз, кыргызчылыкта билип билбей жасаган күнөөлөрүмдү кечир деп, ата бабаңдын, чоң ата чоң энеңдин, тайата тайын. Негизи эле адамдын көзү өткөндө өзүнүн сөгүн көрүп аттиң деген нерсе бар да. Өзүнүн жатканын көрүп аттиң дейт экен. Себеби ал ошол убакка чейин билип билбей бирөө катып айтып койду. Сөзсүз эле күнөө десе эле балтаны менен башка чабуу эмес да. Күнөө бирөөнү акарат айтып койдуң, бирөөнү жек көрүп койдуң, бирөөнү катуу сөз айтып койдуң. Ошол көзү жумулганга чейин адам билбейт экен да. Ал эми тирүүлөр болсо, ошол өтүп кеткен ата бабалардын билип билбей жасаган күнөөлөрүн кечүү деп, мен жана механизмин айтканымда, ошол бизден бирден бир өзүбүздүн парзыбыз сыяктуу. Тирүү адамдын эң чоң парзы өзүнүн күнөөсүн билип билбей жасаган тазалоо. Кечирим суроо менен. Бул Атымгүлдүн Шайдот атадан берген маалыматында кандай механизмдери бар деген? Механизм мындай. Жана айтпадымбы, күнөө үздүбүзгө энергия түрүндө чогулат деп. Анан кийин көбөйүп кетсе, сиздики, меники баарысы көбөйүп кетсе, аябай терс күчкө ээ болуп кетет да. Ааламда уже неме башталат экен да, башаламандык. Ошон үчүн көбөйтпөй ал энергияны Кудай Таала тазалайт экен. Тазалаш үчүн эмне кылат? Бизге ар кандай турмуштук кыйынчылыктарды жиберет экен. Оору, сыркоолор, кырсыктар, ушундай нерселерди жиберип, анан сиз ооруп калсаңыз эмне кыласыз? Жатып алып Кудайга жалынасыз да. Кырсыктасаңыз эмне кыласыз? Кудайга жалынасыз. Вот өзүбүздүн тиленүүбүз менен, жалынуубуз менен Кудайга кайра кечирим сурообуз менен ошол энергияны кайра денебизге сиңирип, жакшы оң заряддап туруп, анан кийин кайра чыгарганда ошол энергия тияктан барып кабыл алынат экен дагы. Анан ошол кандай энергия барды, ошонун деңгээлинде бизге кайра сый жиберет экен. Эгерде биз жаман энергияны жиберсек, биз аны жаза алабыз Кудайдан. Жакшы кылган салымыбыз үчүн сый алат экенбиз Кудайдан. Сый деген бул ишиңиз оңолот, мүмкүн балдарыңыздын иши оңолот, ден соолугуңуз оңолот, оорубайсыз, погода мүмкүн жакшы болот, жыл жаанчыл болот. Көрдүңүзбү? Ушундай баардык нерсени, жамандыкты дагы, жакшылыкты дагы биз өзүбүз тилеп алат экенбиз. Туура. Кудайдын закону дейт, наш закон строг дейт, но очень справедлив дейт. Строг дегени мындай, строгий дегени эч качан кылган күнөөңдү мен кечирбейм дейт. Справедливый дегенде
сен кылган жакшылыгыңды, жакшы ниетиңди мен эч качан сыйсыз калтырбайм. Ошон үчүн сага дайыма сый жиберип турам деп. Ошон үчүн даже кетип баратып чалынып кетсеңиз дагы ойлонушуңуз керек экен. Ай, мен эмнеге Кудай чалды мени? Мен бир жерден туура эмес иш кылып койдум окшойт деп, анан өзүбүздүн эмебизге анализ жасап кылган ишибизге, жасаган жумуштарыбызганан кийин оң энергияны чыгарганга аракет жасашыбыз керек экен да. Мунун механизми ушундай экен. Биз өзүбүз гана өзүбүздөн чыккан энергияны кайра тазалай алат экенбиз. Туура. Бирок биринин күнөөсүн бири тартып калышы мүмкүн экен. Атанын күнөөсүн баласы тартып калышы мүмкүн. Анткени гени каны окшош болот атпайбы? Каны гени окшош болгондон кийин чыккан энергиялардын немеси да окшош болот да. Характери, мүнөзү окшош. Кызматы. Жок, мүнөзү окшош да. Анткени балам менин канымдан жаралып атат. Же бир туугандын экөөбүз окшошпуз. Анан бир тууганың ооруп калса, сен ойлойсуң, бул эмне ооруп калды болду экен. Мүмкүн ал менин күнөөмдү тартып атат. Туура. Же өзүнүн күнөөсүн тартып атат. Аны биз билбейбиз. Ал бир гана Кудайга маалым нерсе да. Адамдын өмүрүндө каны менен келаткан, генофонный уровень деп коет, генинде келаткан улуу нерселердин баары бекеринен айтпайт да. Кыргыз эки эле нерсе менен жашап келген. Бири алкыш, бири каргыш дегендейчи. Ошол аккан арыктан суу агат деп бекер айтпайт да. Ошол тукум кууп келаткан бир ата бабалардын жакшылыктары, ошол ырыскы болуп, ден соолук, үй бүлөсүнө, бакубат жашоосуна келаткан нерселер бар. Ошол менен катар кээ бир адамдар, үй бүлөлөр болгонун уккам. Балдар маселен эркектери бир 45-тен ашпай каза болгон. Каргышта калган. Анан мен ошолорду сураштырып, эмне үчүн ушундай болгон? Эмне үчүн деп сураштырып, изилдеп көрсөм, ошол ата бабалары элине өтө тескери иштерди жасап койгон үчүн ошол жерде бирөөнүн көзүндө, бирөөнүн сөзүндө дейт да, элдин каргышында калып калган. Ошонун сыңарында эле ооба биз баардыгы ата бабалардан келаткан жакшы эмес нерселердин баарын көтөрүп жүрөбүз. Бул улуу чындык да. Мына бүгүнкү күндө ошо адамзат, материалдык дүйнө деп жүрүп, адамзат анан терс энергияларды жаратуу менен бүгүнкү күндө табигатта, жаратылышта болуп аткан аламаттардын баардыгы көзгө көрүнүп атпайбы? Бул деле бир адам үчүн чоң берилген мындай сыноо. Ошо канчаны чыгарды адамдар жерден. Согуштар болду. Деги эле канча кылымдардан бери, жер каймактардан бери келаткан цивилизация бүгүнкү 21-чи кылымга жетти. Ошо 21-чи кылымга жетип, ошолордун аягы азыр топон суулар, жер жарылуулар, өрттөр. Ошол убакта ааламдан десант катары улуу энергиялар, улуу акыл эстүү, аң сезимдүү толкундар адамдарга келип берилип атат. Бирден бир сабагыбыздын максаты ушул да биздики. Ушундай ыйык, таза, касиеттүү адамдардын айткандары менен жашашыбыз керек. Себеби баарыбыз ошол нерсени кабыл ала албайт экенбиз. Маселен, мындай китепти мен жаза албайм. Бул берилген. Оюңан чыгара албайсың да мындай нерсени. Дагы бирөө китеп жазды, дагы бир нерсени айтып атат. Ошолордун баардыгы ошондуктан мен бир нерсени айта берелем. Кыргыздарда ушул жок, бул туура эмес. Жок, жалган деген деп бут тосуу, мындайча айтканда бир нерселерибиз бар. Жок дегенде ошону жасабай, эң макул болушу мүмкүн деген нерселерди мен көп күтөт элем да. Мына ушул биринчи китепте жогоруда айтылгандай көп нерсе дүңүнөн берилиптир. Бул жерде баягы ак жалдуу жылкылар жөнүндө, атланттар жөнүндө, Нух пайгамбардын доору, Лемурий доорлору. Негизи ушулардын баардыгы биздин акыркы жашап аткан цивилизациядан мурун мунун баары болуп кеткен. Болгон, бул улуу чындык, муну эч ким тана албайт. Мына ошол тана албаган нерсенин бизге бүгүнкү берилип аткан сабактары. Адамдар ошондой болуп калбасын. Баягы топон суу каптабасын, атланттардай болбосун, лемурийлердей болбосун деген нерсени азыр бүгүнкү күндө адамзат ушуну кабыл алып, анан ошол багытта жашоо, аракет кылуу,
ниет кылуу. Ушундай деп түшүнөм да менчи. Эми ар бир илимдин, ар бир маалыматтын, информациянын жерге түшүүсүнүн өзүнүн убакыт сааты болот экен да. Ал деген эмнеден көз каранды? Ал деген ошо доорлордун ушундай доорлор алмаша турган учурларда ушундай информациялар күргүчтөп көп-көптөн келе баштайт экен. Жана сиз айткандай бир объекттер пайда болот жер үстүндө. Олиялар, касиеттүү күчтүү адамдар, айтуучулар, ошолор келип, алардын максаты эмне? Алардын кызматы Кудай Таала астында адамдардын өнүгүүсүн оң жолго салуу. Терс кетип бараткан эй адамдар, бияка баспагыла. Силердин жолуңар биякта, ак жол биякта. Мына бияка барсаңар, жакшы жакка барасыңар. Кудай Таала каалаган жакка барасыңар. Силер эмне тескери кетип барасыңар деп, ошентип адамзатын оң жолго салып турат экен да. Андан биринчи китебинде мына пирлер жөнүндө көп айтылат да. Бул биздин кыргыз халкы ушунчалык акылман эл экен деп койдум да. Булар баардык нерсеге пир деген түшүнүктү коюп алышкан. Мисалы үчүн жылкынын пири Камбар ата, жигиттин пири Шаймерден, суунун пири Сулайман, устанын пири Дөт ата деп айтып атпайсызбы? Ундай пирлер көп. Эми кыргыздардын акылмандыгына мен ошо китепти окуп там берем да. Пир деген нерсе көрсөчү, булар ар бир жандуу нерсени, жансыз нерсени, ар кандай явлениялерди, мындай окуяларды көзөмөлдөй турган көзөмөлдөөчү энергиялар экен. Бүт баардык нерсе энергиядан турат экен. Алар ушунчалык күчтүү энергия болгондуктан бирөөнө эмитип коет. Сен мына жылкыны көзөмөлдөйсүң. Сен эр адамды көзөмөлдөйсүң. Сен суунун кыймыл аракетин көзөмөлдөйсүң. Бир да нерсеге пир коюлбай койгон эмес, Кудай Таала. Пирлер булар Теңиринин астындагы кызматчылары. Ар бир дүйнөгө дүйнөлөр көп деп атпайсызбы? Ар бир дүйнөгө өзүнүн пирлери жиберилет экен. Ошол немесине жарашачы. Анан мисалы үчүн ушу пирлердин арасынан эки пирди өзгөчө айтат да бул китепте. Дөт пайгамбар менен Сулайман пайгамбар. Көрдүңүзбү? Бир убакта булар пайгамбар болуп атпайбы? А бир убакта карасаңыз пир болуп атат. Эмне үчүн? Булар ата бирөөсү атасы Давид, Сулайман пайгамбар ал баласы. Экөө тең эле жашап өткөн. Сиз экөөбүз катары адам катары жер жашоосун өтүп кетишкен, материалдык дүйнөдө жасай турган иштерин жасап кетишкен. Анан көрүнбөс дүйнөгө баргандан кийин булардын аруулугу, булардын тазалыгы, рухунун күчтүүлүгү ушунчалык Кудай Тааланын астында баалангандыктан буларды пир кызматына дайындаган. Мындайча айтканда, акимди алып барып министр кылып койгон дегендей да. Эмне үчүн алар пир кызматына дайындалып калды? Көрсө, азыр мына өтмөк доор келет деп атпайсызбы? Өтмөк доор учурунда, оттуу доор деп коет. Оттуу доордо биздин денебизде аябай өзгөрүүлөр болот экен да. Биздин денебиз эки нерседен турат экен. Основной. Бул кан да, денени түзгөн нерсе кан да. Канын составында эң биринчи суу, анан кийин темирдин касиети эң чоң роль ойнойт экен да. А суунун касиетин ким көзөмөлдөйт? Суунун пири Сулайман, а темирдин касиетин Дөт пири көзөмөлдөп атпайбы? Ошон үчүн биз ушул оттуу доордун синтезинен ийгиликтүү адамзаты өтүш үчүн булардын жасай турган иштери биз менен адамзаты менен иштей турган иштери ушунчалык көп болгондуктан мурдагы баштапкы пирлер бар го, биринчи пирлер. Мурда башка пирлер турганда, суунун пири башка болгон экен. Темирдин пири башка болгон экен, экөөнөн мурун. Булар убактылуу кызматка келген, пир кызматына келген пайгамбарлар. Көрдүңүзбү? Анан кийин деп баардык нерсе жакшы болсо Кудай буйруса деп айтабыз да. Жана алтын доор деп азыр көп айтылып атпайбы? Ушул алтын доорго жеткенде адамзат аман эсен ушул процесстен өтүп кетсек, оттуу доордун илептүү отунан сынагынан өтүп кетсек, анан кийин бул эки пайгамбар кайра пирди кызматты мурдагы баштапкы пирлерге өткөзүп берет дейт.
Булар кызматка убактылуу коюлган пирлер дейт. Көрдүңүзбү? Ушундай маалыматтар да берип атат да бул китепте. Бул кандын адамдын мээсин изилдеп окумуштуулар аягына чыкпады. Бирок ошолордун арасында окумуштуулардын айтышынча кандын изилдеп бүгүнкү күнгө чейин аягына чыкпаптыр. Кан бул эң бир өзөк катары адамдын мээсинен сырткары, мээсинин өзүнүн кызматы башка эмеспи? Анан мына бул жерде сүрөттө баягы адамдын синтезден өтүшү боюнча ошол же мына бул же башында кызыл экен. Ошол жөнүндө айтып берейин. Ошол жөнүндө мен суроо сурайын деп атам. Анан барып фиолетовый болуп кетет экен. Анан бир кездерде бирөөлөрдөн уккам информация бар да, адамдын каны алтын доорго жеткенде каны өзүнүн түсүн өзгөртөт деген. Көгүш болот. Көгүш болуп, сыя болот. Ушундай болот деп ушундай нерсе уккам да. Негизи эле уккан көргөн нерселердин баары мен жалганга чыгарбайм. Ар бир адамдын жан дүйнөсүнө шек келтирүү дегеле бул чоң күнөө. Ар бир адамдын өзүнүн жан дүйнөсү бар эмеспи? Өзүнүкүнө гана ылайык. Өзүнүкүн окшошпогон. Колдун немелериндей. Анан ага туура же бул туура эмес деп айтуу негизи шек келтирүү адамдын жан дүйнөсү. Бул өтө кыянаттык нерсе деп эле сезем да. Ошондон бул нерсени мен кабыл алгам. Ошондочу себеби деген жомок дегендин баары чындыкка айланып атат, туурабы? Ал турган мындай деген нерсе бар. Кылыч бою түшүп келсе күн. Адам күйүп кетпейт дегенчи. Туура. Анан муну карап көрсөңүз, адамдын аурасы бар. Жердин аурасы бар, озон. Озон канчалык күндүн жерге кире экен эсеби менен берип турат. Ошондой эле адамдын өзүндө. Адам ошол ишеничи менен, ушундай касиеттүү багыттар менен бир мезгилдерде өзүнө ошондой озоновый неме сыяктуу калпак сыяктуу адам өзүнүн аурасын өзгөртө алат деген нерсе бар. Ошол өзгөртүү менен кылыч бою түшүп келсе дагы ошол адам күйүп кетпейт деген нерселер. Ошого мен китеп боюнча ошого түшүнүп берейин. Мунун баары жана медер касиеттери менен түшүндүрүлөт да. Китептечи, алдерде берсеңиз. Медер деген өтө бир сүрөт бар, берсеңиз, алдерде азыр. Баардык нерсе медерден турат. Болгону ошол ар бир нерсенин касиети ошол кайсыл медер жандуу акыбалда ошол нерседе адамда эмнеде болот. Канчалык биз медерибизди, улам майда медерибизди ишке киргизип активдүү акыбалга алып келсек, биздин жана сиз айткан мүмкүнчүлүктөрүбүз ушунчалык көтөрүлө баштайт дагы. Сиз айткандай күйүп аткан оттун ичине кирип кетсеңиз дагы күйбөйсүз. Анткени ошол оттун ичиндеги медерлердин күчүнө сиздин дене медерлериңиздин күчү ошого дал келип калат. Канчалык азыр биз материалдык дүйнөдө ири медерлерден турабыз, чоң медерлерден. Эми жана оттуу доордун илебинин таасири менен улам убакыт өткөн сайын биздин улам майда медерлерибиз активдешип ишке кирише баштайт экен да. Улам майдасы ишке кирише баштайт. Берүүдө дагы медери жөнүндө кыска айтып кетиңиз дагы. Бул кээде биз мурдакы көрдүбү, көрбөдүбү? Медерди дагы бир жолу түшүндүрүп кетсеңиз жакшы болот. Медер деген бул тоголок деген нерсе. Илгери кыргыздар айткандай, кичинекей медерим жер түбүнө жетерим деп. Бул элементтик бөлүкчө. Элементный частички. Молекула. Чынында бул медердин эң башкысы атомдон башталат. Анткени атом деген ошол элементтин касиетин алып жүргөн, бузулгус касиетин алып жүргөн Кудай Таала тарабынан берилген матрицасы. Ар бир элементтин касиети атомдун түзүлүшү менен аныкталат. Менделеев мезгилдик системасында. Ошон үчүн биз атомду медер 1 деп алалы. Медер 1 десек, азыр биздин атомдорубуз денебизде активдүү кыймылдап атат.
Анан жана сырттан келген, космостон келген күчтүү энергиялардын таасири астында деп атат да, убакыт өткөн сайын. Эми эртең бүрсүгүн эмес, ага чейин мүмкүн канча жүздөгөн, миңдеген жылдар бар. Биздин улам майда медерелерибиз ишке кирише баштайт экен. Жана сиз айткандай. Канчалык майда медерелер ишке киришкенде биздин өзүбүздүн рухтук энергиябыз күчөйө баштайт. Анткени тигилер медерлер энергия чыгарат да. Энергия чыкканда жана адам нурдан көйнөк кийет деген ошо да. Сиз тиякта келе жатсаңыз, сиз же жашыл болуп, же кызыл болуп, кайсыл медерлер иштеп жатканыңыз көрүнүп турат экенсиз да, мисалы үчүн өзүңүз окшогон адамдарга. Андан кийин ошентип отуруп бүт медерлер майдаланып, кыпың айланып кеткенде физикалык дене жок болуп кетет экен дагы. Биз химиялашып, физикалар. Жок, химия жок бу жерде. Физикалык дене жок болуп кетип, ушунчалык кыпың болуп кеткенден чаң болуп кетет да. Чаң болуп, чаңнан майда болгондон көрүнбөй калат экенбиз да. Кайыпка кетүү деген дал ошол да. Медерлер майдаланганда биз адамдын көзүнө көрүнбөй калабыз дагы, кайыпка өтүп кетебиз. Бирок биз кайсы дүйнөгө барып калабыз? Кайыпка барганда. Дүйнөлөр көп да. Ошол кайсы медерлерибизди майдаласак, ошол медерлердин касиетин кармаган дүйнөлөрдүн стандартын өтүп кетет. Ошол дүйнөлөргө кетип калат экенбиз биз. Биздин ата бабаларыбыз жалаң эле кыргыздыкы деп айтпайм мен. Бардыгы адамзатыныкы. Мурдагы заманда ушунчалык сезгич, ушунчалык таза, аруу болушкан экен да. Эмне үчүн? Анткени алар полицивилизациялык маанайда жашоо өткөрүшкөн деп айтылат да. Полицивилизация деген эки цивилизациянын же экиден көп, 3-4 цивилизациянын бири-бири менен алакалашып, карым катнаш кылып жашаган акыбал полицивилизация деп аталат экен да. Кандай түшүнсөк болот? Мисалы үчүн мурда адамдарда олия касиеттери көп болгон, айтуучулар бүт бардык маалыматты ааламдан алып, контактка чыгып, керек болсо кайыпка чыгып, кайра келип, анан ошол жактан алып келген программалардын негизинде балдарына, кийинки муундарына туура жашоонун жолун көргөзүп турушкан экен. Вот ошол нерсени полицивилизациялык маанайдагы жашоо кечирүү деп айтылат экен да. Азыр болсо биз адамзат азыркы заманда биз моноцивилизация болуп калдык. Анткени биз унуттук, Кудайды да унуттук, башка ааламды да унуттук. Биз өзүбүз менен өзүбүз болуп эле материалдык дүйнөнүн көйгөйүнөн чыга албай жатабыз. Бизге деген эмне керек? Биз лишь бы гана курсагыбызды тойгузуунун амалын издеп калдык. Биз жан дүйнөбүз ачкачылыкта калып атат. Бизде бир 7-8 жылдары Дзенсей Тересава деген япон монахы келди. Кыргызстанга келди. Келген. Ошо кишинин бир китебинде Кушанское царство деген жөнүндө айтылат да. Ал эмне деген ошол убакта 600-800 жылдары ошондой болсо керек. Анан ошол жерде көп улуттардын бардыгы ошол царствого келишип, өзүнүн илимин, билимин, маданиятын, тарыхын, жаңылыктарды бардыгы ошол жерде чогулушуп, анан алмашып бири-бири менен. Мындай жаңылык болуп атат, маданиятта мындай болуп атат, искусствода мындай болуп атат, ааламда мындай ачылыш болуп атат деген нерсени баары алып адамдар. Анан кийин өзүлөрүнүн жерине тарап кетишкен. Сиз айтып аткан поли деген дал ошол Кушанское царствону эстеп кеттим да. Полицивилизация ошол аалам менен алакада болуп, башка дүйнөлөрдүн мыйзамдарын сыйлап, чоң ааламдын мыйзамын сыйлап, ошого баш ийип жашаган нерсе. Биз азыр жалгыз калдык. Өзүбүз менен өзүбүз калдык адамзат. Вот ошол чектен уже биз чыгышыбыз үчүн мына бизге ушундай маалыматтарды берип атат Кудай Таала. Бул китептерди жөн эле жиберген жок да. Көзүңөрдү ачкыла. Бүттү силердин заманыңар. Булбулбек. Акчаны ойлогон. Мындай да түшүнөбүз да мунучу. Азыр бизде дүйнөлөшүү, ирилешүү, глобализация дегени менен ар бир адам, ар бир улут, ар бир уруу өзүнүн кызыкчылыгын баары тек гана өзүнүн кызыкчылыгын, бирок мындай сыртынан дүйнөлөшүү деп атабыз. Дүйнөлөшүүнүн да бир кыры бар, эми аны бул жерде тастыктап отурбайлы.
тек қана баягы бирөөсүз жашай албай калды. Көз каранды. Акчалай көз каранды, суу боюнча көз каранды, аба, жер боюнча дегендейчи. Негизи бүгүнкү күндө сиз абдан туура айтып атасыз, ушул адамдардын баардыгы анын баарын жоготту. Анан эң негизи өзүнүн улуу адамдык вазипасын жана кайып болуу, ааламга энергия берүү дегендердин баары бул илгерки жомоктой болуп кетти. Ошон үчүн азыр адамзат жер өзү эле ушундай болуп баратканы бул чындык. Эми бул нерседен коркпош керек экен. Бул убактылуу нерсе экен. Анткени мынтип айтылат да, 20-кылым дейт. Бул илимий, техникалык өнүгүүнүн кылымы болду. Силер адамзаты жердин үстүндө болгон, материалдык дүйнөдө болгон нерселердин баарын сырын ачып бүттүңөр дейт. Эми азыркы ойлоп чыгарган илимий аппараттарыңар болду дейт. Ишке жарабай калат. Анткени сырлардын баары материалдык дүйнөдө эмес, кайып дүйнөдө. Эми ошол кайып дүйнөнүн сырын ачыш үчүн биздин жанагындай ойлоп тапкан аппараттарыбыздын күчү келбейт экен. Биз ал сырларды рух сезимибиздин, жаныбыздын күчү менен, жан дүйнөбүздүн күчү менен ачышыбыз керек экен. Ал биздин материалдык законго баш ийбеген нерселер бул антиматериянын законуна кирип, ошолго баш ийип, ошонун чын экенине ынанып, анан ошондо биз жанагындай байлык, анан акча деген жаман нерселерден сезимибиз арылат дагы, аруулукка өтөбүз да. Жана сиз кемер деген өткөндө сөз кылбадыкпы? Кемер деген ошо ааламдын ар кандай алкактары бар да. Бир жерде энергетикалык күчтүү алкак, бир жерде энергетикасы мындай слабыйраак ушундай алкакта. Эми ошол биз азыр күчтүү алкакка 2012 жылдан баштап кемердин моюнуна биз кирдик. Аалам кемеринин. Галактика менен кошо кетип баратабыз да. Сызып учуп. Эми ошол кемердин кызуу касиетинин негизинде, кемер деген мындай энергия топтолгон жер деген сөз. Кур кемер. Суунун кемери бар. Суунун кемери деген кууш болуп, анан кийин мына чуңкур болуп кетип, анан кийин айланып кетип, анан кийин суу кайра чыгып агымга кошулуп кетип атпайбы? Ошол кемерге кирип чыккан суу тазаланат экен. Энергетикалык маанайда тазаланат экен. Ошол суучу. Азыр тоодон аккан суулар таштан ташка урунуп, алар да тазаланып турат экен. Жана жай аккан дарыялар бар го, тынч аккан дарыялар. Ошол жерде суунун энергетикасы бузулат экен. Муну окумуштуулар илгери эле билип, кээ бир жерлерде жасалма кемерлерди салган экен сууларга. Кемер деген бул баардык нерсени тазалай турган нерсе да, күчтүү энергетика, күчтүү зоналар да. Азыр кемердин курдун кемери жөнүндө сизге айтып берейин эми. Эмне үчүн адам кур тагынышкан? Курду жаш балдарга таккан эмес кемерди. Өспүрүм кезинде эмне үчүн таккан эмес? Анткени алардын өсүү процесси табигый түрдө болуп атат. Алар өсүп атат жакшынакай болуп. Анан кийин эр азамат акыбалга жеткенде, үйлөнгөндөн кийин, балалуу болуп баштаганда улуу ата энеси баласына кемер курчат экен. Кемер деген мындай жазыы келген курда, ошол курдан биздин жүрөгүбүздөн кан кетти да, артерия аркылуу кетип, вена конечностька барып, кайра келатканда, нары баратканда да, бери баратканда ошол курдун кысуусу аркасында кысылып, кан тазаланат экен. Вот ошол кемер адамдын ден соолугунун жакшы болушун камсыздайт экен. Адамдын жан дүйнөсүнүн таза болушун камсыздайт экен. Ошон үчүн кыргыздар кемер тагынышкан. Күмүштөн өзгөчө. Күмүштүн немеси күчтүү да. Майда медерлери кыймылдап турат да күмүштүн. Бул азыркы күндө убакыт байкайсыздарбы? Бала кезде убакыт дегеле өткөн эмес эле. Качан чоңоёбуз дегени, качан институтка барабыз, качан окуйбуз, качан бирок ошондо убакыт өтчү эмес. Азыр мен кичинекей балдардан, жаш балдардан сурайм, кандай убакыт өтүп атат силерге десем, бат эле өтүп кетип атат. Бат эле. Жаш балдар айтат ошондо. Ошол айтып атат да, жаш. Мен атайын сурайм да мунучу. Желе мен биздин кездеги эле ошондойбу деп. Балдар да ошондой сезип атат да, бат эле теге дем алыш күн болуп калат, бат эле биринчи күн болуп кетет, мектепке барыш керек дегендейчи. Анан ошол кур,
ааламдагы кемер. Мына ошол жерден кысылышы, ааламдагы убакыттын кысылышы дагы барбы дейм да ошол жерде. Мындай азыр байкайсызбы, убакыт кысылды аябай. Жатый болуп калды дегеним да. Ооба, туп-тура айтып атасыз. Мисалы үчүн кемерге киргенде кысылуу башталат да. Кысылуу башталганда бардык нерсе ылдамданууда болот. Мына адамдын акыл эси аябай бат ылдамдык менен өсүп атпайбы? Көрдүңүзбү? Ошол сыяктуу эле кемер зоналарына киргенде бардык нерсе ылдамданууга кирет экен да. Ылдамданууга киргенден убакыт значит бат өтөт ал жерде. Ааламда ошондой болот. Энергетикалык күчтүү зоналарда ошол күчтүү энергиянын таасиринен биздин аң сезимибиз батойгонуп, адамдар ушунчалык акылдуу болуп кетти, не деген нерселерди ойлоп чыгарып атат, мурда жомок болгон нерсенин баары чындык айланып атпайбы? Ошонун баарын сырткы чоң космостун таасири астында болот экен да. Биз ойлойбуз, биз өзүбүз эле баарын акылдуу болуп кеттик деп. Эч качан учур сааты келмейинче, убакыты келмейинче биз акылдуу боло албайбыз. Ооба, күз келип, алма бышмайын түшпөйт да. Жылдын кемери болот экен, жылдын кемери. Тиги неме, ар бир доор, ар бир кылым өзүнүн мыйзамын алып келет экен. Жазында карды кетти деген жаз келипчи. Анан күзүндө жалбырак саргайып алма бышат экен, бардык нерсе бышат экен. Өзүнүн мезгили, өзүнүн мыйзамы бар экен. 21-кылымдагы өзүнүн мыйзамы менен келди. Анан өзүнүн мыйзамына ошол мыйзамын аткара турган адамдарды да берип атат. Мына ошолордон көп, кыргыздарда көп. Элибиз сиз айткан, сиз чечмелеген, түшүндүрмө бергендериңиздин баардыгы ошол угуп отурган, көрүп отурган көрүүчүлөрдүн жан дүйнөсүнө мындай бир бүлүк салып, ошол жерде орун алып, анан ошону өрчүтүп алуу ар бир адамдын өзүнөн болсо керек. Дагы бир жолу сизге ыраазычылык, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү чындык дегендибиздин баардыгы эртең жомок, ал эми байыркы илгерки жомок дегендин баардыгы бүгүн чындык.